Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган 40 сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кыргызстан менен Тажикстан чегарасынын 94% макулдашты. Кыргызстан менен Тажикстан чегаранын 94% макулдашты. Бул тууралуу маалыматты Репортер KG'ге министрлер кабинетинен ырасташты. Алардын билдирүүсүндө август айында калган 6% талаш аймак боюнча жолугуш өтөт. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров 2023 жылдын декабрь айында чегараны тактоо иштерин 2024 жылга чейин бүтүрүү планы ишке ашпай калганын айтып, эми жазында бүтөт окшойт деп кошумчалаган. 2024 жылдын февраль айында Эмомали Рахмон өкмөттөр аралык жумушчу топ 4 айда 196 чакырым боюнча макулдашууга жетишкенин белгилеп, чегаранын жалпы 90% аныкталып бүткөнүн айткан. Ага чейин эки өлкө 980 чакырымдын 664 чакырым тилкеси боюнча талаш жоктугун ырасташкан. Министрлер кабинетинин чегара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев Репортер KG'ге акыркы жолугушууларда Лейлек районуна караштуу аймактар боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын айткан. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. УКМК Таласта прокурордун жардамчысы пара менен кармалды. Таластын Айтматов район прокурорунун улук жардамчысы пара менен кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалым болгондой, аталган жардамчы Таластагы бир компаниянын жетекчисинен мамлекеттик бюджетке төгүлө турган салык төлөмдөр боюнча маселени чечүү үчүн 100 000 сом талап кылган. Прокурордун жардамчысы 25 июлда 90 000 сом пара алып жатканын жеринен УКМКнын жана башка прокуратуранын кызматкерлери тарабынан колго түшүрүлгөн. Соттун чечими менен ал камакка алынган. Белгилүү болгондой, кармалган кызматкер мурда Бакай Ата районунун прокурорунун орун басары болуп иштеген. Текебаев суу Борбор Азиянын биригүүсүнө дагы, ажырашуусуна дагы себепкер болот. Борбор Азия өлкөлөрү климаттык өзгөрүүлөргө каршы туруу жана суу ресурстарын сактоо үчүн биригиши шарт. Бул тууралуу Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев Борбордук Азиянын суу ресурстары боюнча илимий жыйында билдирди. Ал Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстанды суу жана жол бириктирерин белгилейт. Биздин региондо суу күндөн күнгө азайып бара жатат. Калктын саны жана экономика өскөн сайын бул тартыштык дагы күчөй берет. Ошентип суу экономикалык гана эмес, геосаясий ресурска айланат, дейт Өмүрбек Текебаев. Региондо суунун баш аты Кыргызстан менен Тажикстанда болуп, бирок суунун негизинен калкы да көп, экономикасы да чоң Казакстан менен Өзбекстан пайдаланышат. Климат ысып, суу азайса келе дагы суу бер деп ал эки өлкө айтары белгилүү. Ошентип өлкөлөрдүн улуттук кызыкчылыгы менен региондук кызыкчылык тилекке каршы дал келе бербейт. Өйдө тартса өгүз өлөт, ылдый тартса араба сынат деген татаал кырдаалдан чыкса болобу, дейт элчи. Элчи кошуна өлкөлөргө сууну колдонуу жаатында биргелешкен аймактык саясатты жүргүзүүнү сунуштайт. Анын айтымында мамлекеттер суу ресурстарын сактоо үчүн жоопкерчиликтүү иш алып барышы зарыл. Ал Борбордук Азияга сууну пайдалануу боюнча өзүнүн экономикалык түзүмдөрүн, айыл чарба өндүрүш, жаңы технологияларды киргизүүнү кайра карап чыгуу зарылдыгын айтат. Бейшеналиев Кыргызстанда орган алмаштырган операциялар жасаларын билдирди. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев 29 июлдагы маалымат жыйынында Кыргызстандагы орган алмаштыруу операциялары тууралуу айтып берди. Анын билдиришинче, быйыл 15 февралдан баштап өлкөдө бөйрөк алмаштыруу операциялары бекер жүрүп, ар апта аягында 1-2ден бейтаптарын органы алмаштырылып жатат. Мындан тышкары боору алмаштыруу операциясын жасоо үчүн 74 кыргызстандык дарыгер Туркиядан жана Орусиядан тажрыйбасын жогорулатып келген. Учурда боору алмаштыруу операциялары акысыз жасалууда. Дагы бир көйгөй сөөк чучугун алмаштыруу. Азыркы күндө керектүү жабдыктар алынып, 4 бейтап даярдалып жатат. 4 августтан тарта акысыз операция жасала баштайт. Министрдин айтымында, учурда кохлеариядык имплант жасоо үчүн дарыгерлер Туркияда жана Монголияда тажрыйбасын жогорулатууда. Бул операция үчүн керектүү жабдыктар алынган жана жакында операция жасала баштайт. Кохлеардык имплант кулагы тубаса укпай калган адамдарга жасала турган операциянын түрү. Буга чейин 2021 жылы Катар өкмөтү Кыргызстандагы 168 балага мындай
мындай операцияны акысыз жасап берген. Бишкектеги Кыргыз-Түрк достук ооруканасында 10-июнда 51 жаштагы бейтаптын боору алмаштырылган. 50 жаштагы экинчи бейтапка операция ушул эле ооруканада 11-июнда жасалган. Алардын абалы канааттандырарлык деп 10-июлда үйүнө чыгарылган. Боорду алмаштыруу программасынын башталышы үчүн президенттик фонддон $1 миллион бөлүнгөн. Расмий маалыматка ылайык ушул тапта Кыргызстанда 17 миңдей адам боор оорусунан жабыркап келет. Алардын жарымы трансплантацияга муктаж. Аймактык административдик реформанын алкагында жергиликтүү кеңештер таркатылат. Аймактык административдик реформанын алкагында жергиликтүү кеңештер таркатылат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Ага ылайык өлкө башчы Садыр Жапаров административдик аймактык реформанын алкагында айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Ал жогорку кеңеш тарабынан 20-июнда кабыл алынган. Мыйзамда жергиликтүү кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктары такталып, мөөнөтү 5 жылга чейин узартылган. Мыйзам күчүнө кириши менен айыл аймактар жана шаарларда административдик аймактык түзүлүш өзгөрөт. Ушуга байланыштуу жергиликтүү кеңештер таркатылууга тийиш деп белгиленген мыйзамда. Буга чейин мыйзам күчүнө кирсе, жергиликтүү кеңештерге мөөнөтсүз шайлоо өткөрүү пландалып жатканы айтылган. Болбосо шаарлар кеңейип, шаардык кеңештердин депутаттары кескин көбөйгөн. Мисалы Бишкектеги депутаттар 45тен 235ке жеткен болчу. Индия мамлекетинен жасалуучу $45 миң акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен эл үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер көптүккө сөкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңыздарды аябай, ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ушуга кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз. Эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим, мына менин балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери остройден ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу $45 миң акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрдү суранам. 83 97 08 НК деп чыгат. Сберкартта Бактияр А деп чыгат. Бишкекте өспүрүм кызды зордуктоого шектүү кармалды. Бишкекте 25 жаштагы жаран жашы жетелек кыз менен жыныстык катнашка барган деп шектелип кармалды. Бул тууралуу Октябрь райондук милициясынан билдиришти. Маалым болгондой, 20-июлда милицияга кыздын апасы кайрылып, 2009-жылы туулган кызы менен жыныстык катнашка барган А аттуу жаранга чара көрүүнү суранган. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 157-беренеси 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер менен кылмышы козголгон. Тиешелүү экспертизалар дайындалган. Шектүү катары 23 жаштагы жаран кармалган. Соттун чечими менен ал номер 1 тергөө абагына камакка алынган. Күнүнө 155 миң сом табасыз милиция жарандарды шылуундардан сак болууга чакырат. Талас облустук милициясы өлкө жарандарын шылуундардан сак болууга чакырат. Учурда кибер кылмыштар көбөйүп, алдамчылар жарандардын социалдык тармактардагы аккаунттарына чейин кирип, тизмесинде болгон бардык досторунан карызга акча сурап, акчага тортуп, уяттуу видеолорго жүзүн коюп монтаждап, шантаж кылууга чейин жетти. Жакын адамыңыздан же бейтаныш номерден күтүүсүз билдирүү келсе, эмоция калдырбай окуянын чын төгүнүн тактап көрүңүз деп билдирет милиция. Ошондой эле милиция күнүнө 155 миң сомго чейин акча табасыз, жеңил акча берем деген адамдардан сак болуу керектигин эскертет. Бул видео жалаң эркектерге, эгерде сиз төшөктө алсыз болуп, калооңуз жок болуп жатса, андан чыгарып бат-бат туалетке барып жатсаңыз, анда сизде простатиттин белгилери. Простатиттин дарысы чакшыр, өтө жакшы жардам берет. Андан тышкары дагы айымдардын бат-бат туалетке барып цистит болуп ооруп аткандарына дагы жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган жана эркектердин да аялдардын простатитин көтөрөт. Эгер заказ кылам десеңиздер, экранда номерларга байланышыңыздар. Адамдардын организми ысык суук болуп бөлүнөт. Эгерде суук ашынып кетсе, адамдар эмне алат? Колубуту жылбай, үшүп, ооруй берет.
ошого баланс кылган иньян гель бул өтө жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылыбай жатса, кан айланыңыз жакшырбай жатса, белиңиз, бутуңуз, тамандарыңыз муктуп атса, иньян гелди колдонуңуз. Бул жаш өтүп калган адамдардын кан айланысы начар болгондуктан жаш өтүп калган аталарыбызга, апаларыбызга алып берсек, алардын кан айланысы жакшырат дагы, өзүн жакшы сезип, жылуу жүрүп калат. Заказ кылам десеңиздер, экрандагы номерларга байланышыңыздар. Жылына 65 миллиондой кыш чыгара алат Байтикте жаңылоодон өткөн ишкана ачылды. Чүйдүн Байтик айылында кыш чыгарган Байтик курулуш ишканасы жаңылоодон кийин ачылды. Жаңылоо иштери үчүн Байтик курулуш Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан 1 миллион 350 миң доллар алган. Эми ишкана күнүнө 180 миңге дейре. Ал эми жылына дээрлик 65 миллионго чейин кыш чыгара алат. Ал өндүргөн продукциянын 20%-ын чет жакка сатууну пландап жатат. Учурда ал жакта 50дөн ашык киши эмгектенүүдө. Ишкана кыштын 100 түрүн чыгарат. Ишкананын ачылышына облус башчысы Канат Жумагазиев, Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун төрагасы Артем Новиков, экономика министринин орун басары Айнура Үсөнбекова катышкан. Кыргыз өрүгү Астана менен Кытайга экспорттолот. Кыргыз өрүгү Астана менен Кытайга экспорттолот. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинен билдиришти. Мекеменин билдирүүсүндө өрүк баасы Астананын базарларында 70-100 сом. Астана шаарына абрикосту экспорттоого кызыктар тараптардын суроолоруна министрликтин кызматкери Караева 557-75-75-29, Казакстандын башка шаарларына Давыдов 0500-555-00 телефон аркылуу жооп беришет, дейт министрлик. Андан тышкары жакында өрүк өндүрүүчүлөр Кытайдын рыногуна чыгууга мүмкүнчүлүк алышат. Муну эске алуу менен биз өрүк өндүрүүчүлөргө кытайлык өнөктөштөрдү издөөнү жана өрүктү жеткирүү боюнча фьючерстик келишимдерди түзүүнү сунуштайбыз, дейт мекеме.